Бул Ысык Көл облусундагы Садыраке айыл аймагынын Темир айылы. 18 августтун кечиндеги нөшөрдөн улам Кокту колоттон келген сел элеттеги бир нече көпүрөнү талкалап, 10 чакты үйдү жараксыз абалга кептеген. Айылдын ичинен 8 көпүрөнү талкалаган, эмеге муктаж район боюнча 8 үй ошо авариялык абалга келди да жалпы. Темир айылындагы абалды Минкап төрагасы Акылбек Жапаров жеринен көрүп, жабыркаган чарбаларды кыдырып чыкты. Бул үйлөрдө адам болгон ошол малда. Ушундай таштар каптап келебиз дагы. Азыркы учурда деле элетти сел агызып келген таштардан жер тамдардын ичин тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул үчүн жалпысынан 60тан ашуун атайын техника тартылса, 500дөн ашык адам жеринде иштеп жатат. Техника жетишсиз болуп атат деп атасыңар. Көрүп атам, оор чоң таштардын баарын алыш керек экен, ага чоң коболор керек. Азыркы коболордун баары билесиң ичке. Чоңураак таш тисе тешилип калат. Аны чоң борту менен атайын карьерный техникаларды алып келиш керек экен. Аны азыр эми кумтөрдүн балдарына да тапшырмай беребиз. Атайын чоң карьерный техника алып келип, чоңураак бир экскаватор самосвал менен таш менен ташыйлы. Темир айылында такыр жарабай алган 5 жер там биринчи кезекте, андан соң дагы 30 чакты үйдү көчүрүү мерчемделүүдө. Турак жайлары жарабай калган жарандар жаңы там куруп алууга же үйүн капиталдык ремонттон өткөрүп алуу үчүн мамлекет компенсация төлөп берет. Республика боюнча биз кандай кылып атабыз? Такыр жарабай калган үйлөргө 1 миллиондон берип атабыз. Мына ушуну менен үйүңдү кур, бүтүр. Капитальный ремонт дегендердин баарына 500 миңге чейин берип атабыз. Калганын баарын комиссия өзүңөр түзүп баарын эметип алгыла. Кимге кандай жардам керек экенин комиссия менен чечесиңер, бизге айтасыңар, биз жардам беребиз. Жок эмес, бар колдо. Бирок ирети менен кылайлы. Макулбу? Жакшыбысы бар, жаманы бар экен. Жөн эле сайга кирбеген үйдү деле бузуп алып мага үйдү бер деген кишилер да болот экен. Ошонун баарын иреттеп берсеңиздер, биз жардамсыз бирөөнү да калтырбайбыз. Калганын баарын уятына коюп коебуз, бирок жардам баарына беребиз. Өзгөчө көп жардам колунда жок, көп балалуу, чакалуу жаш семьяларга алардан аянбайбыз. Акылбек Жапаров жергиликтүүлөр менен жолугушууда аларды үйлөрүн камсыздандырып алууга чакырды. Анын суммасы 600 сомдон кем эместиги эскертилди. Азыр мына бул үй талкаланып турат, страховой компания жок, келип эле мен жок эле өзү акчасын берип, бөлөк жерден үй сатып берип, же үй куруп берип кетип калмакты. Эми азыр кайра эле илгеркиче Советтер Союзу убагында эле кетип баратпайбызбы? Азыр эми ушунун баарын ордуна келтиребиз. Биз айтканга да көңүл барып коюп жүрүңүздөр. Үйлөрдү страховать этип койгула деп атабыз. 60 сом төлөп койгула айына. Эчтеке болбойт десем укпайсыңар. Туурабы? Коюңарга паспорт алгыла десем укпайсыңар. Жана 9 мал өлүп калды дейт, аны кантип далилдейсиңер? Азыр баарын ирети менен кылайлы. Биз эле жамандык болсун деген оюбуз жок. Белгилей кетсек, быйыл өлкөдөгү дээрлик бардык аймактарда сел жүрдү. Мындай көрүнүш техникалардын дагы деле жетишсиздигинен кабар берди. Маселени чечүү үчүн мамлекет Өзгөчө кырдаалдар министрлигин дагы миңдей атайын техника менен камсыз кылуу ниетинде. Башыбыздан ушундай мүшкүл келгенде, мына баарыбыз бири-бирибизге жардам берип атабыз. Бүт республика боюнча ушундай болуп атат акыбалда. Мына былтыр мурдагы жылы Садыр Кожоевич ошо автосамолеттин ордуна бүт техникалардын баарын алгыла деп 1000 техника алып берген. Бирок республика боюнча 2,5 миң айылга жетпейт экен да 1000 техника. Быйыл дагы 1000 алабыз. Баарына жардам беребиз. Жаратылыш кырсыгы катталган жерлер менен таанышып чыккандан кийин Акылбек Жапаров өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам штабтын жыйынын өткөрүп, тиешелүү органдарга бир катар тапшырмаларды берди. Салабат Эркетаева, Таттыбүбү Кенжакунова, ЛТР, Бишкек.